Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биздин маегибиздин коногу белгилүү тарыхчы, белгилүү журналист Кыяс Молдокасымов. Бул киши жөнүндө көп нерсени айтыштын кажети жок. Анткени себеби коомчулукта дайыма бардык маселелер боюнча өзүнүн пикирин билдирип, жана өзүнүн сунуштарын берип жүргөн белгилүү инсандардын бири. Кош келипсиз студияга. Кушакысын. Рахмат. Кыяс мырза, бүгүн сизди ушул Кыргызстанды өтө чоң ири иш-чаралар өтөрүнүн алдында сиз менен эфирде жолугуп атканыма аябай кубанычтамын. Өзүңүз билесиз, мен эң алгачкы эле суроом ушул Шанхай кызматташтык уюмунун юбилейлик жолугушуусу Кыргызстанда өткөн атат. Ал жерге дүйнөнүн 20дан ашык мамлекеттеринин абаройлуу жетекчилери, анын ичинде дагы баягы дүйнөдө айтылып калган державалардын жетекчилери да келген турат. Биз ушул Шанхай кызматташтык уюмунун ушундай чоң юбилейлик жолугушуусун өткөрүү менен эмнени утабыз, эмнени уктурабыз? Сиздин пикириңиз? Кыргызстан өзүнүн эгемендүүлүк жылынын 35 жылдыгында өзгөчө бир окуя менен коштолуп атат. Бул Шанхай уюмуна кирген мамлекеттердин президенттери, төрагалары, өкмөт башчылары бардыгы ушу Кыргызстанда болуп атат. Дүйнөнүн бүт бардык бурчу дүйнөнүн бардыгы Кыргызстанга көңүл бурат турган мезгил болуп атат. Кыргызстан деген мамлекет ушунчалык абройлуу өлкө башчыларын кандай деңгээлде тосуп алат экен. Анан бул жерде бүгүнкү күндө коомдогу, жалпы ааламдагы ушундай бир татаал мезгилде мына ошол маселелер Бишкектеги чоң бир саммитте кандай талкууланат экен деген ушундай бир чоң көңүл буруу болуп атат. Бул Кыргызстанда бир 10 жылда, 20 жылда бир болуучу зор окуя. Ошон үчүн Кыргызстан ушул ШОСтун саммитине даярданып атып, бул жерде өтө чоң бир курулуштар курулду атайын даярдыктардын артында. Ал келечекте Кыргызстан үчүн өзгөчө мааниси бар курулуштар, конгресс холдор, жыйын өткөрүүчү жерлер, мейманканалар. Бул келечекте Кыргызстанда дагы ушундай бир чоң абройлуу жыйындар өткөнүнө мындай мүмкүнчүлүк берет. Буюрса ошонун алдында мына 24-ндө конгресс холл ачылып атат. Ал жердин заманбап салынган имарат. Буюрса ошондой имарат качан Кыргызстанда курулса экен деп биз көп эңсеп келчүбүз. Мурда деле мындай ШОСтун жыйындарында резиденцияда өтүп, ошол жерде ушундай бир мүмкүнчүлүктөр, шарттар жакшы болбогон учурлар да болгон. Азыр эми ошончо өлкөнүн башчыларын ар бирин өзүнчө бир мейманканага жайгаштырып, конок үйүнө жайгаштырып, ошо конок үйүндө ар бири окшош шарттарды түзүп, анан ошол өкмөт башчылары өзүнчө бир жерде жыйында, президенттер өздөрүнчө бир жерде жыйын өткөрө турган шарттардын бардыгы буюрса мына Кыргызстанда курулду. Болгондо дагы бири-биринен алыс барбайт. Ынтымак ордодон эле ырыс ордого өтүп кетет ошо конгресс холлго. Ошондой эле мына Аларча резиденциясында дагы өтө бир жаңы бир курулуштар курулду. Мына ушулар буюрса Кыргызстандын эл аралык аброюнун андан дагы артышына, Кыргызстанды дагы таанытышына бул өзгөчө маанилүү окуя да. Ошон үчүн биз жалпы кыргыз эли ушундай чоң бир Шанхай уюмдашкан өлкөлөрдүн саммитин жапа-тырмак байкоочу эмес, керек болсо ошого бир жапа-тырмак ушундай бир жакшы бир мамиле менен, жакшы түшүнүү менен тосуп алышыбыз керек болот да. Кыяс мырза, ошону менен кошо эле билесиз, Шанхай кызматташтык уюмунун жолугушуусу менен катар Кыргызстан 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюнун дагы биздин мекенде өткөргөн атат. Аны менен катарда билесиз, Борбордук Азиядагы эң чоң стадион кошо салынып, мына ошол стадиондун бүтүшү менен көчмөндөр оюнунун ачылышында ушул жерде жасайбыз деп атат. Ага дагы бир топ дүйнөдөгү
ушул белгилүү инсандар, ошондой эле мамлекет башчылары да катышкан турат. Бирок ошол эле убакта коомдо билесиз да, биздин кыргыз эли баардык нерсени, окуяны талдап, же болбосо ошого сын пикир айтып, же болбосо ошону бир талаш тартыш жаратканды жакшы көргөн элбиз. Анан ушул оюнду өткөрүү менен ушунча чыгымдарды, эгерде Шанхай кызматташтык уюмунун жолугушуусунда кабыл алып атсак, аны менен катар көчмөндөр оюнун өткөрүп атсак, ушунча чыгымдардын баарын биздин өлкө үчүн керек бары беле деген сөздөр да айтылып атат да. Аны менен катар эле бир тарабы ушул бул биздин дүйнөлүк аренадагы ордубузду аныктайт деген да пикирлер айтылып атат да. Сиз тарыхчы катары, журналист катары, коомго көз салып турган инсан катары сиздин пикириңиз кандай? Эми Кыргызстанды таанытыш үчүн, Кыргызстандын ушунчалык эгемендүү өлкө катары күч алып өнүгүп бара жаткандыгын таанытып, дүйнөгө ошону реклама кылыш үчүн өтө чоң бир каражат сарпталат негизичи. Ал эми бул ШОСТун саммитинин өтүшү, ошондой эле бул жердеги 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун өтүшү бул жерде Кыргызстанды дүйнөгө бекер рекламалайт десек да болот. Bunun üzürün biz buyursa keyinki 5 yıldık, keyinki 10 yıldıkta biz onu görürüz. Antkeni şunday bayakı ШКУ uyumuna girgen, ШКУ'nun büt prezidentleri, premier ministrleri katışkan, anan köçmender oyununa bir 50 minden aşık adam katışkan, ошондой bir çoğun açılış, birge ötüşü, эгемендүүлүк күнүндө болгондо дагы бирге өтүшү бул Кыргызстанды дүйнөгө дагы бир жагынан жакшы жагын таанытат. Анын үстүнө Кыргызстан өзүнүн 3000 жылдык тарыхы бар. Кыргызстан өзүнүн өтө руханий жактан, өзүнүн дүйнөлүк цивилизацияга берген өтө көп салымы жагынан өзүн таанытыш керек. Bizde Kırgız elinin 3000 yıllık tarihinde beri degendele bir 800'den aşık atayan oyunlar oyun olgan kadimgidey. Жаш балдардан баштап улуу мундун өкүлдөрүнө чейин. Ал эми эң мыкты деп айткан, ошондой мыкты деген улуттардын, мамлекеттердин, ошол элдердин оюндарын эсептеп келсе, 10го жетпеген оюн бар. Эми салыштыралы 800 oyundun ушунда жараткан 800 oyundun анын ичинде акыл эске таасир эте турган, аң сезимге, ойлонууга, дене түзүлүшүнө, мамлекеттик түзүлүшкө, анан кийин бүт жоопкерчилик бир өнөрлөргө, кыскасы бүт бардыгына таасир этүүчү 800 oyunu бар улут жок бүгүн. Ошон үчүн биз мына көчмөндөр оюну Кыргыз элине бренд катары болуп калды. Көчмөндөрдү дайыма эле биз бир жапайы, кыйраткыч, дүйнөлүк цивилизацияга эч кандай салым кошпогон эл катары мындай сыпаттаган учурлар дагы бар да. Бирок чындыгында 3000 жылдык тарыхында кыргыздар дүйнөлүк цивилизация, көчмөн цивилизациясы аркылуу өтө чоң өзүнүн салымын кошту. Bizde ошол улуттук оюндар, жөнөкөй эле элдик оюндар тилекке каршы барган сайын колдонулбой бара жатат, ойнолбой бара жатат. Алардын баардыгы байкы адамдардын акылын өстүрүүчү, жаш балдарды ошол дене түзүлүшү менен акылын өстүрүүчү оюндар бүгүнкү күндө аба менен сууда керек. Себеби бүгүн бүт байкы жаш балдардын көпчүлүгү өспүрүмдөр жанакы компьютерге, ошо интернетке кирип, жанакы искусственный интеллекттин жардамы менен ошого баягы азгырылып, эшикке дагы чыкпай, бири менен байланышпай, жанакындай бир айрым андан улам ар кандай оорулар пайда болуп, ушундай шартта биз өзүбүздүн 3000 жыл бою жыйнаган ошондой оюндарыбызды бүгүн кайра пайдаланышыбыз керек. Алардын дене түзүлүшүнө, алардын акыл эсинин өнүгүшүнө, ойлонуусунун ар тараптан өнүгүшүнө жардам берген ошол оюндарыбызды бүгүн кайра жандандырып, ошолордун баардыгын бүгүн пайдаланышыбыз керек. Ошон үчүн мына көчмөндөр оюну буга чейин мына Кыргызстанда
3 жолу өткөрүлдү. 3 жолу тең Кыргызстанда өткөрүлгөн өзгөчө оюн болду. Ал эми 2 жолу, бир жолу Түркияда өттү, бир жолу Казакстанда өттү. Ал жерде бир аз талаш тартыштуу, көчмөндөр оюндагы айрым бир эрежелердин бузулушу менен өтүп калды. Азыркы көчмөндөр оюнунун 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун өзгөчөлүгү азыр эми ошол ар бир оюндун эрежелери иштелип чыкты. Ар бир оюндун эрежелери, анан ошолордун баардыгы иштелип чыгып, азыр эми кайсы мамлекетте болбосун ал өтсө, ошо бизде түзүлгөн эреже боюнча өтөт турган өзүнчө чечимдер кабыл алынды. Биринчи оюнда, экинчи оюнда бизде кичине башаламан, анан анын маанисин, маңызын анчалык баягы түшүндүрбөй туруп, жөн эле мындай бир той, аш өткөргөндөй кылып өткөрүп койдук элек. Барган сайын эми көчмөндөр оюнунун өзүнчө бир философиялык өзүнчө бир мааниси элге жете турган бир аракетте өтө баштады. Мына быйылкы жылкы көчмөндөр оюнун өткөндө бизге мисалы үчүн тааныштырды. Мен ошондо дагы айттым, маданият министри менен ошо көчмөндөр оюнун өткөргөн Алтынбек мырза Максутов. Ошондо айттым, силер аябагандай чоң бир иштер жасап атасыңар. Мына ушулардын ар биринин маанисин ушул убакка чейин элге түшүндүрүп, анан элге ушундай бир маалымат берип турсаңар, элдердин арасында жанакындай пикирлер болмок эмес. Элдердин арасында ар кандай пикирлер азыр өзүң сурай бербедиңби? Эми ушундай мезгилде көчмөндөр оюнунун кереги барбы? Аны өткөрүш үчүн ушунчалык чоң каражат кетти эле, аны эми башка жака жумшаса болбойбу дегендей. А бирок ошол көчмөндөр оюнуна ошондой баягы адамдарга таасир эте турган, адамдарга мындай бир мамлекеттик жумшак күчтөргө каражат аябаш керек. Башка тармакка бөлүнгөн каражаттардын көпчүлүгү уурдалып, тонолуп, жанакындай бир башка бир жака агылып кеткен учурлар көп болуп атпады беле мурдадан. Ал эми көчмөндөр оюнуна бөлүнгөн каражат бул мамлекеттин жумшак күчү. Мамлекеттин жумшак күчү ошол элдерге дем берет. Элдерди ошол биздин өткөндөгү уңгу жолубуздагы өткөн жолубуз менен ушундай бир сыймыктандырат. Анан ошол бекерден биз азыр элге чыгып ошону баягы түшүндүрүп аткан жокпуз да. Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жол деп. Мына президент өзүнүн жарлыгын чыгарды эле, 2 жыл болуп калды. Мына ошол жарлыкта деле 24-жылы 18 декабрда чыккан жаңылыкты биз канчалык элге көп айтканыбыз менен, ошону бир чоң мына иш-чара менен, көчмөндөр оюну менен, анан дүйнөгө таанылта турган дүйнөлүк бийиктикке баягы жеткире турган мына Шанхай уюмуна кирген мамлекеттерди жогорку деңгээлде тосуп алып, дүйнөгө өзүбүздү таанылтуу, бул дүйнөлүк бийиктикке умтулуу деген болот. Көчмөндөр оюну дагы ошондой эле. Биз баягы бул чындыгында дагы тереңирээк мына көчмөндөр оюнун өткөргөнгө чейин дагы түшүндүрүшүбүз керек. Анан көчмөндөр оюну өтүп бүткөндөн кийин ар бир тартылган жанакы репортажды болобу, сюжет болобу, оюндарды болгон жакшы нерселердин баардыгын жакшынакай кылып туруп, жыл бою элге көргөзүп, анан ошону түшүндүрүшүбүз керек. Мына элдер миң уккандан бир көргөн дейт. Элдер ошону көргөндөн кийин анан көрсө кыргыз эл ушунчалык дүйнөлүк цивилизацияга, көчмөндөр цивилизациясына ушунчалык салым кошкон турбайбы? Биздин тарыхыбыз өтө терең турбайбы? Биз мына башка мыкты өнүккөн улуттарда ашып барса 10, 20, 30 гана оюн болсо, ал эми кыргыздарда 800 оюну бар турбайбы? Буну жөн жеринен жөн улут, жөн эл андай оюндарды чыгарбайт. Булардын баардыгы мына көчмөн цивилизацияга, бүгүнкү дүйнөлүк цивилизацияга кыргыздар өзгөчө салым кошкон турбайбы деп жанакындай кадимгидей дем алып, шыктанып, сыймыктанып, анан ошондон адам өзүнүн мамлекетине, өз өлкөсүнө болгон ушундай бир улутмандык, мекенчилдик, мамлекетчилдик мындай сезими күчөйт. Биз ошол улутту ойготпосок, улутту ойлонтпосок, улутту ошондой дем бербесек, улутка ошондой шык бербесек, улутка ошондой ишеним жаратпасак, анда ал улут уктап жата берет, кайдыгер боло берет, ар нерсеге нааразы боло берет. Андай жерде, ишеним жок жерде, ошондой жанагы пассионардык деп коет, кайра жаралуу, жаралбаган жерде өнүгүү болбойт. Бул келечекте биздин мамлекетибизди өнүгүшүнө,
элдердин келечекке болгон ушундай бир дем алып, шык алып, ишеним жаралышына салым кошо турган өтө бир чоң бир мааниси бар оюн да. 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюну. Ошон үчүн биз аны эч качан жанакындай бир тескери кабыл албай, ошондой бир ишеним менен кабыл алышыбыз керек. Албетте адамда баягы пессимисттик, оптимисттик ой жүгүрткөн учурлар көп болот. Өзгөчө баягы бизде бүгүнкү күндө пессимисттик ой жүгүрткөндөн учур көп болуп кетип атат. Эми биз баягы кыргызда айтып коет. Ойду оңдо дейт. Пейилиңди оңдо дейт. Тилекти жакшырт дейт. Сен ошондо гана жакшы нерсеге жетесиң дейт. Ошондой биз баягы пессимист болбой, оптимист болуп, ойду, тилекти, максатты, анан пейилди оңдосок, ошондо биздин жашообуз оңолот. Пессимист деп калдыңыз. Ошого улай эле сизге суроо бергим келип атат. Мына эки чоң иш чараны кабыл алган атабыз. Кичинекей мамлекет болсок дагы. Анан ошонун ичинде эле бир катар баягы иш чаралар өткөндөн кийин бир катар чектөөлөр, ар кандай бир элди чектейт турган маселелер болуп калат экен да. Анан буну бийлик өкмөт кандай жеткирип атат? Бул бир маселе. Бирок аны коомчулуктагы ошондон саясат жасагысы келгендер кандай кабыл алып атат, аны социалдык тармактарда кандай таркатып атат, бул экинчи маселе болуп калды да биздечи. Анан мен сизге ушул нерсени, биз кыргыз эли дайым ушундай чоң иш чараларды өткөрүп атканда деги эле аштабы, тойду баардык жерде бир миндиктүү болуп кабыл алганды, конокту күткөндү ушунчалык биз каныбызга сиңирген улуу элбиз да. Сиз тарыхчы катары деги эле ушундай иш чарада кыргыз элинин жардамы кандай болот? Биз ошол учурда биз өзүбүздү кандай алып жүрүшүбүз керек, эмнени кандай кылышыбыз керек? Ошого бир өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз. Биз ушундай окуялар өткөндө дайыма сабырдуу, анан чыдамкай болушубуз керек. Себеби аш барса бир жума. Эми бир жумада ушундай бир жанакындай бир ынтымак, сабырдуу болуп, ошого биз өзүбүз жапатырмак, колдоп, сүйүнүп, кубанып турсак, бул өзү жакшы бир маанайды жаратат да. Анан албетте жанакындай түшүндүрүштөр да жүрүп атат. Ушул учурду мындай бир өтө бир өзгөрдүн жүрөгүңөргө жакын кабыл албай, түшүнүү менен кабыл алалы. Себеби бул биздин өлкөбүздүн ушундай дүйнөлүк имиджин, дүйнөлүк рейтингин арттырууда өтө бир маанилүү деген мындай түшүндүрүүлөр улам айтылып атат. Аны ар кандай жол менен элге жеткире беришибиз керек. Себеби биздин баягы тарыхыбызда ошондой бир чоң бир иш чараларды өткөргөнгө ушундай бир уюмдашкан эл. Алдын ала даярдык көрөт. Бизде деле мына даярдык көрүп келбедикпи? Алдын ала даярдык көрүп, мисалы үчүн мына бул Манас эпосунда деле тиги Көкөтайдын ашыгын кандай бир жогорку деңгээлде кыргыздар уюмдарын өстүрүп, аны ошол жерде канчалаган элди, канчалаган баягы мамлекеттин өкүлдөрүн аны чакырып, анан биз ошондой бир кыргызды тааныталы, кыргызды ушундай бир күчтүү эл экендигин элге жеткирели деген бир Манас эпосунда ошол идея бар эмеспи? Анан ошону өткөрүүдө бүтүндөй Кыргызстан аймагын бүт кыдырып, кайсыл жерде өткөрсөк болот деген каркырага токтолуп атпайбы? Анын сыңарындай бизде деле андан кийинки кыргыздардын башын бириктирген, кыргыздарды ушундай бир көңүлүн көтөргөн, ошону күткөн, ошого келип катышып, аны ошону аңыз катары кийин айтып жүргөн кыргыздын өтө бир маанилүү окуялары көбүнчө мындай аштар болот. Аштар аркылуу белгилүү инсандардын ашын өткөргөндө ошол жерде ушунчалык көп эл чогулуп, мисалы үчүн Шабдандын ашы дейлиби, же Райымбектин ашы дейлиби, же болбосо мына ушул өрөөндө өткөн Байтиктин ашы дейлиби, ошол жерге бүтүндөй акындар келип, балбандар келип, баатырлар келип, ошол жерде кыргыздын менмен деген адамдары келип, анан ошол жерде дайыма көңүл ачып, кыргыз элинин биримдигин ушундай бир ынтымагын арттырган учурлар мына кыргыздын аштары. Мен өзүнчө бир мындай ойлоп жүрөм. Кыргыздын өткөргөн аш тойлору ошонун маанисин, маңызын биз көбүнчө азыр мындай эскерүүлөрдөн, анан акындардын ошол
айтыштарынан, акындардын ошол жердеги күлкүлүү окуяларынан, өтө маанилүү окуяларын гана угуп жүрөбүз да, ошону өзүнчө бир тарыхын бир маанисин ачып бир жазып элге жеткириш керек го да. Эл деле ошого кызыгат. Анан ошол сыңары эле биз дагы бүгүнкү күндө мына өтүп жаткан эки өтө маанилүү, дүйнөлүк мааниси бар окуяны мындай бир ошондой бир өңүттө карашыбыз керек да. Бул биздин эгемен кыргыз мамлекетинин дүйнөгө таанылышына, имиджин, рейтинг арттырууда бул өзгөчө. Ошон үчүн биз мейли убактылуу бир машиналардын мындай бир тыгынында болобу, же убактылуу бир ыңгайсыздыктар болуп көчөлөрдүн жабылышындабы, себеби биз ар бир келген коноктун жанакы коопсуздугун камсыздашыбыз керек. Мына ошондой нерсеге бир түшүнүү менен жасап, керек болсо кол кабыш кылып жардам берип, керек болсо ошол шаарыбыз таптаза болсун, келген коноктор ошону көрсүн деп жапа тырмак чыгып шаарларды тазалап, көчөлөрдү тазалап, мына ушундай бир уюмдашкан улут экенибизди көргөзүшүбүз керек да. Ошон үчүн буюрса бир жумалык аралык дүйнөгө кыргызды ушунчалык таанылткан ошондой бир маанилүү окуяда мен жалпы өзүбүздүн элибизди чакырмак элем. Келгиле ушул окуяда биз көрөлү, ошону бир жакшылап тосуп алалы. Анан ушул окуя биздин кийинки уюмдашкан улут болгонго таасир эте турган бир жакшы бир жол ачып берсин. Жакшы тилек менен ошону бир өткөрөлү деп мен жалпы кыргыз элине ошол өзүмдүн кайрылуумду дагы айтмакмын. Буюрса баардыгы жакшы өтөт. Ал үчүн баардыгыбыз ошо жапа тырмак түшүнүү менен ошонун баарын колдоп, анан аны кийин маанисин, маңызын, жакшы жактарын элге жайылтышыбыз керек да. Бүгүнкү сиз экөөбүз алып отурган маектен дагы мен пайдаланып калгым келип атат. Анткени эми биз өзүңүз билесиз да, коомубуз бүгүн өтө саясатташкан элдин бирибиз. Анан коомдогу көп айтылып аткан маселелер боюнча сиздин дагы жеке коомго көз салып турган инсан катары пикириңизди билгим келет. Мына кече жакында эле президент дагы көз карандыс журналисттердин бирине өзүнүн маегин берди. Ал жерде эң негизги маселе ушул көп жылдан бери биз өзү 36 жыл болсо, бүгүнкү күндө көз карандыска жеткен болсок, ошол күндөн баштап бүгүнкү күнгө чейин кумтөр маселеси бизде көкөдөйдүн ашындай бүтпөй келет да. Анан ушул маселеде эми Кыргызстандын ушул менчигине өткөрүп алуу маселеси өзүнчө бир жомок айланып атат, көрүп атасыз. Ошол учурда иштеп турган адамдардын бири Деңиз Бөлтүрүк менин идеям эле, мен пландадым эле, бардык документтердин, иш кагаздардын баарын мен бүтүрдүм эле, анан кийин башка адамдар ээлик кылып алды деп өзүнүн пикирин билдирип атат. Анан сиз дагы ошол коомдо активдүү катышып, ошол учурда баардык маселе менен кабардар болуп турган инсан катары дегиле кумтөрдү мамлекетке кайтаруу идеясы кимге тиешелүү, аны кимдер жасады деген маселеге сиз өзүңүздүн жеке пикириңиз кандай? Кумтөр биздин эгемендүүлүк мезгилден бери өтө бир чоң бир жараат, шишик десек да болот да. Биздин эгемендүү мамлекетибиздин жаңы башталган мезгилинде эле биздин ошол мезгилдеги жетекчилер ээрге кышык отуруп, мамлекеттин ички байлыктарын болгонун баарын баягы талап тоноого жол бергенден сырткары биздин белгилүү ушундай бир дүйнөдөгү 5-тин бири болгон кумтөрдөй алтын кенибизди дагы эч кандай бир тендер өткөрбөстөн бир шектүү ушундай бир аферистик бир компанияга бере салышы бул биздин өтө бир эгемендүүлүк жылдарыбыздын алгачкы 10 жылдыгындагы эң чоң жаңылыштык болчу. Ошол мезгилде биз мына Азаттык радиосунда иштеп аткан мезгилде дагы кумтөр маселесин көтөрбөгөн учурубуз болгон эмес. Мен мына 1996 жылдан баштап 2005 жылга чейин Азаттык радиосунда иштеп, аны дагы 8 жыл Бишкек бюросун жетектеп калдым. Ошондо бизде мына Сапар Оразбаков деген
күчтүү экономистибиз ошол Кумтөр жөнүндө өтө чоң бир маселелерди көтөрүп чыгып, анын коррупциялык жол менен ошол канадалык компанияга өтүп кеткендигин өтө көп жолу айтты. Ошондой эле ошол эле мезгилде бизде мына Нарын Айып деп Прагадагы жетекчибизде ошол учурдагы жанагы жашыруун документтер дагы бар эле да. Ошол жашыруун документтерде кана силер качан келесиңер? Келген учурда жанакы чамаданыңар, дипломатыңар качан келет? Дипломатыңар менин колума тиймейинче мен кол койбойм деген ошол мезгилдеги мамлекеттин башчысындагы сөздөрүнөн бери бар болчу да. Анан ошолордун баардыгын көрүп, анан Кумтөрдүн баягы алгачкы курулуп аткан мезгилдеги ТИОсу дагы жакшы эсептелбей, анан ТИОсунда көргөзүлгөн суммага караганда 375 миллион доллар болуш керек. Анын үстүнө кийин 120 миллион доллар кошулуп кетти. Ошентип отуруп туруп бул Кумтөр үй бүлөлүк коррупциялык системанын эң чоң ошол өрнөгү десек да болот да. Өткөндө анын президент деле өзү деле айтты, аны Теңиз Бөлтүрүков деле мойнуна алды. Аскар Акаев ошол коррупциялык системага аралашкандыгы үчүн, ошол коррупциялык система менен чечилгендиги үчүн Кумтөр Кыргызстанга өтүшү жеңил болду деп пикирин айткан жок. Ошон үчүн ошол Кумтөрдүн артынан күрөшкөн көп адамдар болду. Кумтөргө биз бербейбиз, Кумтөр өзүбүзгө кызмат кылыш керек. Бул афералык бир компанияга бериштин кереги жок деп каршы чыккан ошол мезгилдеги өкмөт башчысы Насырдин Исанов ошол жерде кандуу болуп өлдү. Ошол Кумтөрдүн артынан өлдү. Андан кийин бул Насырдин Исанов каза болгондон кийин бүгүнкү өткөндө бир Ысык-Көл форумуна келген ошол президент Кумтөрдү бүт тиги жакка коррупциялык жол менен өткөрүп келген президент уялбай туруп айтып атпайбы? Бул Кумтөрдү бизге алып келген Насырдин Исанов деп. Эми жалганды дагы эми уялыш керек да. Ушунча жылдан кийин да жалган айтыш керек. Ошон үчүн бул Кумтөр өтө бир канчалаган президенттерди ошо Кумтөрдүн алтыны менен кайра сатып алышты. Канчалаган премьер-министрлерди ошол Кумтөрдүн алтыны менен кайра аларды сатып алып турушталар. Ошо биздин ошол мезгилдеги бир айрым бир эми маалымат боюнча ар бир келген өкмөттүн башчысына Кумтөрдүн ошол канадалык жетекчилер өздөрүнүн тиешелүү суммадагы акчасын берип келгендиги жөнүндө да маалыматтар болду. Чындык, жалган эмес. Андан башка мына эгерде жогорку кеңеште талкуу боло калса эле, ошол жогорку кеңеште ошол жерден дароо каражатын алып келип депутаттарга таратып, анан ошондой сатып алган учурлар да көп болгон. Ошо мына мисалы үчүн азыр ошо Кумтөрдү 12-жылдан баштап ошол Кумтөрдү кайра элге кайтарабыз. Кумтөрдү бул Кыргызстанга кайтарыш керек. Ал жерде экология ушунчалык бузулуп атат деп баягы ушунчалык катуу аракет кылган Садыр Нуркожоевичке деле биз 100 миллион доллар берели, аны токтот деп айткан учурлар болгон экен. Аны өзүнүн китебинде деле жазып атат. Тиги Садыр Нуркожоевич. Анын ошо китебинде деле чындыкты жазып атат. Себеби 100 миллион долларды наличный сыртка которуу менен биз берели, бул маселени көтөрбө деген акча дагы берген. Эми ошол мезгилдеги жанагы 100 миллион долларды алып жыргап эле жашай берсе деле болот болчу. Бирок ошончо акчага мен алданбайм. Кумтөрдү биз элге алышыбыз керек деп ошонун арты менен куугунтукталды. Ошонун арты менен түрмөгө жатты. Ошонун арты менен түрмөдө жатса дагы мен сөзсүз түрдө аны кайтарып алам деп түрмөдөгү баягы өзүнүн сөздөрүндө да ошону айтып келди. Китептерди жазып канчалаган нуска менен элге таратып атты. Атайын жанагы дисктерге жазып алып Кумтөр боюнча бүтүндөй баягы элге таратып атты. Кумтөрдү алышыбыз керек деп. Кумтөрдү кайта элге алабыз деген күрөштүн натыйжасында ол Садыр Жапаров элге таанылды. Чын эле биздин келечегибизди ушу Садыр Жапаров биздер оңдойт экен деген ишенич ошондон улам жаралган. Ошон үчүн мунун идеялык жактан ушундай сатылбай күрөшүп акыр аягына чейин чыккан демилгечиси албетте президент Садыр Нуркожоевич. Аны эч ким таанбайт, таана албайт да.
Бирок ошол президент өзү бийликке келгенден кийин аны кантип алыш керек? Кандай жолдор менен ошонун жакшы бүгүнкү күндө биз эл аралык соттон, канадалык баягы соттон утулбай канткенде биз аны алышыбыз керек дегенде, албетте президент атайын команда топтоду күчтүү. Анын ичинде мына Акылбек Жапаров бар, ал убакта финанс министри, кийин анын өкмөттүн башчысы болуп калды. Ал убакта башкы прокурор Курманкул Зулушев бар, юридикалык жактан бүт бардык жактарды мындай өзүнүн сунуштарын айтып, ал мезгилде ошол эле Камчыбек Ташиев бар. Анан албетте ошол эл аралык уюмдун иштеген ишин, башка жактарын, Кумтөрдүн ушунчалык Кыргызстандагы жасап аткан иштерин жакшы билген Бөлтүркүккө окшогон адистер да чакырды. Кел, сен да жардам бер. Жырга эле Канадада чоң суммадагы акчаны алып жүрө бербей, мына бул жака да кел. Керек болсо директорлор кеңешинин составына кир. Кумтөрдөгү ошондой аракеттердин баардыгын тумузун сен бил деп. Аны бул Бөлтүркүк өзү деле мойнуна алып атат. Аны ошентип отуруп президенттин жетекчилиги менен, ошондой күчтүү команданын аракети менен анан Кумтөр элге кайтарылып атпайбы 22-жылы. А бул жерде Бөлтүркүк ошонун баардыгына өзү автор болуп алганы бул туура эмес. Аны мындай бир нарак берагы мындай түз же болбосо соо адам деле антип баягы айта албайт болчу. Чындыгында Бөлтүркүктүн өзүнүн дагы салымы бар, башка жанакы 4-5 адамдар да эле. Өзүнүн жанакы тажрыйбасын, болгон сунуштарын айтты. Ошолордун баардыгын коллегиалдык чечим менен анан аны президент жактырып, аны ошол жол менен алынып атпайбы. Ошон үчүн буга бир адам мен чечтим, мен ошонун баардыгын мен жасадым. Азыр башка бирөө ийгилик кылып атат деп айтканы өтө эле соо адам айтпай турган нерсе да. Өзүн мындай скромный кармаган, өзүн мындай бир кармаган адам эч качан айтпас эле. Ошон үчүн бүгүнкү күндөгү Кумтөрдүн алынышы биз үчүн өтө чоң маанилүү болду. Эми элестетип көргүлө. 1000 тонна алтын сакталган жерден бир 450 тоннадан бизге болгону бир 1,5 тонна алтын гана Кыргызстанга кирген, карабайсыңарбы? Анын каражаты, андан түшкөн каражаттар кандай чачылды? Анан нак ошондой кылып турган Кумтөрдү эми президент ошо Теңиз Бөлтүркүккө мындан ары сен башкар, сен ушундай кыл, бул мамлекеттик элге кызмат турган алтын кени деп турууга ишенип берсе, ал анан жанакындай кылып 6.000 еврого, долларга кресло алып, анан кийин айына 10 миллион сом ижара төлөй турган болгондо дагы эми жанагы каралардын имараты деп атат, эми аны билбейм канчалык. Анан ошо имаратты ижарага алып, анан жанакындай бир чыгымдарды пайдаланыш ошол убакта мындай бир өтө эле бир аша чапкандык болот. Мен ошол убакта мына көчмөндөр боюнча бир өзүнчө чоң бир проектти ишке ашырабыз дегенден сүйүнүп, ал убакта мына Кытайдан бир 100.000 беттен ашык архивдик документтер, тарыхый булактар табылды. Анан ал жакта мындай бир адистерди даярдаш керек болчу. Анан ошого каражатка аябай муктаждык бар болчу да. Анан мен ошол Бөлтүркүккө дагы кайрылдым. Бизден ушул Кытайдагы архивдик документтерди алганга, бизден адистерди даярдаганга жардам бериңиз. Мына сиз чоң бир мындай иштер жасап атасыз деп. Бирок ошого бир тыйын бөлүп бере алган жок. Карайбыз, көрөбүз, мынтебиз деп койду. Ошон үчүн ортого да бир кишилерди салып көрдүм. Бир тыйын бере алган жок. Анан биздин тарыхыбызга ошондой баягы 3000 жылдык тарыхыбызды биздин кытайлык кесиптештерибиз далилдеп берип атат. 3000 жылдык тарыхы бар. Мына Кытайдагы атактуу тарыхчы профессор Ю Тайшан кыргыздар 3000 жыл мурда эле Кытайдын хроникаларында жазылды деп туруп бизге таап берип атат. Анан 100.000 беттик архивдик тарыхый булактардын Кытайдан табылышы бул өтө чоң окуя болгон. Мурда биз 2200 жыл деп келсек, 3000 жыл деп 800 жыл аркы жакка тереңдеген. Анан ошолордун баардыгына жардам бер, дагы изилдей эле десек, жардам бере алган жок. Мына 2018 жылдан баштап 2023 жылдын мартына чейин
мен мамлекеттен ешбір мындай қаражат қолдау ала албай Қытаймен іштегенге. Маянасы жоқ. 2 жыл маянасыз, 2 жыл, 2,5 жыл маянасыз эле ошол жерде аракет кылып жүрдүк. Анан ошондойда Кумтөр алтынын ошондой чачылып аткан миллиондору бизге мындай жардам бере албады. Бул жерде Кумтөрдүн байлыгы жалпы элге кызмат кылыш керек. Кумтөрдү дагы бир топ мындай мынарак бараган бир мамлекет катуу көзөмөлгө алыш керек. Өткөндө мен да жүрөгүм ооруду. Ошол жерден 2,5 миллион тонна мөңгү башка жака жылдырылыптыр дейт. Ага канчалаган миллиондогон акчалар кетти. Биздин баягы байлыгыбыз мөңгүлөрдөн ажырап атабыз. Бүгүнкү күндө деле биз ошо экологияга көңүл бурушубуз керек. Эми Кумтөрдө мындай бир экологияга көңүл буруп, ошондон түшкөн акчаны мындай ачык элге айтып, мынанча алтын табылды, аны бул жакка жумшап атабыз деп өткөндө президент өзүнүн жанакы маегинде айтылды. Эми ошону баягы кагаз түрүндө ар бир тыйыны кайда кетти, алтын кайда сатылды, каерде сакталып турат. Мында ошондой баягы жалпы коомчулук шектенген маселелерди ачык баягы чыгарып туруш керек да. Мына ошондо гана Кумтөр чындап элге кызмат кылып аткандыгын эл дагы көрөт дагы. Эл ал жерде мындай бир күмөн санабай, мындай ачыктык баарын ачып берет да. Кумтөр жөнүндө кенен айтып бердиңиз. Эми ушуну улай эле Кыяз мырза, мына Кыргызстан акыркы жылдары мындай тактап айтканда ушул бийликтин тушунда темир жол маселесине өтө токтолуп атат. Бул президенттин сөзү менен айтат турган болсок, темир жол келечекте Кыргызстандын экинчи Кумтөрү болот. Мамлекетти бакканга, мамлекеттин экономикасын көтөргөнгө аябай чоң жардам берет деп айтып атат да. Анан ошонун ичинде эле өзүңүз билесиз, Кыргызстандын ички темир жолдорун өзүбүздүн күчүбүз менен курганга мүмкүнчүлүктөр ташты. Аны менен баягы көп жылдардан бери айтылып жүргөн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу башталды. Бирок бул долбоор, ири долбоор дагы жөн эле келип эле унчукпай эле бизге керек экен, экономикабызды көтөрөт экен деп эле кире калбай атат да. Анын артында көп сөздөр айтылып атат. Өзүңүз билесиз. Деги эле ушул темир жол маселесине биздин Кыргызстандын экономикасы, деги эле биздин келечегибиз үчүн оорду кандай деп ойлойсуз? Эми темир жол маселеси эгемендүүлүк жылдардан кийин өзгөчө мына 2000 жылдардан баштап өтө бир катуу козголуп келе жатат. Анан ага ар кандай геосаясий кырдаалдагы, анан биздин эгемен мамлекетибиз деп эсептейбиз, бирок эгемен мамлекетке басым жасаган дагы күчтөр болду. Мына ошолордун натыйжасында анан албетте каражат маселеси, ошолордун бүт баардыгы келип отуруп темир жол курулушундагы кечеңдетип келди. Бул баягы Улуу Жибек жолундагы Кыргызстан ушунчалык бир ыңгайлуу жерде жайгашкан. Улуу Жибек жолу ушул Кыргызстандын эки аймагынан өткөн. Бир жагы мына түштүктөн, бир жагы мына түндүктөн Эркештан менен азыркы Торгарт жана ошондой эле айрым бир ашуулар дайыма биздин ушул кыргыз жергеси Улуу Жибек жолунун чак ордосунда жайгашкандыгын дайыма тарых баяндап келет. Анан ошол жерде бүгүнкү күндө заманбап байланыш кантип өнүгүш керек. Заманбап байланыш үчүн бизде сөзсүз түрдө темир жол курулуш керек болчу. Темир жол курулуунун идеялары улам ар бир мына жеке жолугушууларда, мамлекет башчыларынын жолугушууларында, анан ушундай ШКУнун саммиттеринде дайыма сөз кылынып, идеялар көтөрүлүп келген. Бирок аны ишке ашырууга бир чечкиндүү бир аракет, чечкиндүү бир ушундай бир жетекчи келмейинче ал ишке ашпай турган көрүнүш болуп келген да. Мына ошолордун баардыгы бул Улуу Жибек жолунун баягы батыш менен чыгышты байланыштырган, анан Кыргызстан бул өзүнчө мындай туңгуюк өлкөдө да деңизге чыга албайт. Кыргызстанды деңизге алып чыга турган мүмкүнчүлүк албетте ушул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Анан булардын баардыгы Кытайдан чыккан
товарларды батышка жеткирүүдө бери дегенде 10 сутка утуп атат. Бүгүнкү күндө убакыт ушунчалык кымбат. Убакыт ушунчалык баягы биздин мурдакы жибек жолунун аймагындагы байланыштарда мурда бир 6 айда чыгыш менен батышты байланыштырса, бүгүнкү күндө 10 суткадагы өтө чоң бир мааниге ээ болуп атат. Анан ошолордун баары эске алынып туруп, мына улуу жибек жолунун алкагында эми ушул темир жолдун курулушу бир өтө бир биздин келечегибизге чоң бир Кыргызстанга пайда алып келе турган нерсе да. Биз бирок ошону биз билгичтик менен пайдаланышыбыз керек. Бул жерде Кыргызстан, Өзбекстан бул жибек жолун эле куруп коюп эле тим болбостон, биз ушул жибек жолун Кыргызстан аркылуу Кытайдан мына Кыргызстанга чейин, анан Өзбекстанга чейин өтүп атат. Эми ошондон ары жанакы бүгүнкү күндө пландаштырып аткан Өзбекстан, андан ары Оғанстан, Пакистан, Пакистандан ары деңизге, портко чыгуу маселеге да биз тең атаарлашыбыз керек, катышышыбыз керек. Ошол жерде биздин өзүбүздүн үлүшүбүз болуш керек. Ошол жерде мисалы үчүн Пакистанда болобу, Индияда болобу, мына деңизге, портко чыгууда Кыргызстан өз үлүшүнө бүгүн ээ болуш керек. Мына ошолордун баардыгын алганда бул темир жол Кыргызстан үчүн өтө келечекте жалпы дүйнө менен соода карым катнаш, анын үстүнө бизде логистикалык мындай борборлор ушунчалык өнүгүп, Кыргызстанга мына темир жолдон өзү эле азыркы мындай божомолдуу сан жылына $500 миллион чейин киреше киргизсе, ал эми аны дагы андан ары пайдалансак, бул 500 миллион андан ары 2 эсе чоңоюшу мүмкүн. Биз ошол жол менен, ошол алкак менен бүгүн ошого темир жолду салып атып, ошонун баардыгын чечишибиз керек. Мына ошондо гана биз биздин мамлекеттен өткөн темир жолдун маанилүүлүгү артмак. Анын үстүнө бул темир жол мына ал жактан келип, Тогуз Торого келип, Тогуз Тородон анан ар жагы Кыргызстан, Жалал-Абадтан ары Өзбекстанга өтүп атпайбы? Бул жагы келечекте ошол Торгарттан бул жака келип, түндүк менен түштүктү, Кыргызстандын түндүк менен түштүгүн байланыштырган келечекте бул өтө бир пайдалуу долбоор. Бир мезгилде, мисалы үчүн биздин түндүк менен түштүктү байланыштырган араба жол да жок болчу. Мен мына архивтерде көп туруп атпаймынбы? Ошол мурда кандай байланышты эле деген баягы кызыгууну эметип жүрсөм, бул жерде мындай Ташкентти ошол аймакты аралап келип, анан тиги араба жолдор ошондой өтчү экен. 1905-4 жылдан баштап 6 жылга чейин түндүк менен түштүккө бир араба жолун куруу маселесин мына орус инженерлери изилдептир да. Ошондо мына тиги Ашпаранын суусунан баштап азыркы биздин Панфилов районунда ошол жерден баштап бир 10го жакын ашууну бүт изилдептир. Кайсы жол аркылуу араба жол салса болот деп туруп ошонун баарын баягы изилдеп келип туруп, анан ошол жерде жазылып атат акыркы чечим. Келечекте түндүк менен түштүктү байланыштыра турган мына Шамшы ашуусу аркылуу Кочкорго түшүп, Кочкордон Жумгалга өтүп, Жумгалдан Тогуз Торого өтүп, Тогуз Тородон ары Фергана өрөөнүнө түштүккө араба жол салса болот деп туруп ошону чечим келип атат. Ошондой араба жол салынган да, себеби ал жакта пахта көп өндүрүлүп, биякта дан эгиндер көп өстүрүлүп, ошол дан эгиндерин ал жака ташыганга ошол араба жол да салынган, алгачкы жолдор. Анан ошондо 1905-6 жылы жазылып атат. Келечекте ушул араба жолу аркылуу темир жолу курса да болот деп атат. Эми 120 жыл мурда ушул аймак аркылуу темир жол курса болот деп жазылып атат. Анан буюрса ошол темир жол азыр курулуп атпайбы? Анан эгемендүүлүк доордо баягы өзүбүз темир жол курабыз деп жанакындай аракеттер да болгон эмес. Бир жолу аракет болду, мына Каракечиге чейин, Кочкорго чейин темир жол курабыз деп жанакындай демилге курулду дагы туш тараптан техникалардын баардыгы келди, каражаттар келди, ошолордун баардыгы жок болуп кетти. Башталган иш ошол жерде токтоп калды. Ошол мезгилде эле салса болот болчу. Андан кийин мына биз мына азыр Кочкорго чейин бир 63 чакырым километр деп атат. Ошол жолду салдык. Ал эми эгемендүүлүк доордо жаңы жол салмак турсун, биздин бир 40-50 километр жолубуздагы жолдор жараксыз абалда калды.
мына ошолордун бүт баардыгын баягы бүгүн билгичтик кылып, азыр темир жолду мына өзүбүз дагы курсак болот экен деп туруп, мына Кара Кечиге карай жол салынып атат. Ал эми бул жагы Чолпон Атага чейин жол салынып атат. Келечекте мына Кыргызстандын ошо бүтүндөй көлдү айландырып туруп, жанагы жолду салып, логистикалык центрлерди салып койсок, көлдүн, ысык көлдүн экономикасы, тияктан биздин баягы Кара Кечедеги көмүрлөр, биздин тиги жактагы келечекте андан аркы жетим тоондогу темир кен иштетип койсок алар иши кылып, бул темир жолу биздин Кыргызстандын экономикасынын өсүшүнө өзгөчө салым кошот. Себеби бул дүйнөлүк практикада көрүнгөн. Жолдор аркылуу, темир жол аркылуу биздин экономикалык байланышыбыз күчөйт. Ошондон биздин экономикабыз өнүгөт, өсөт. Буюрса биз мына ошол жолду баштадык. Ошол жолдун келечеги өтө кеңири. Бул жөн эле баягы каражат табуун эмес, бул деген ошо түндүк менен түштүктү биздин баягы карым катнаш, ошол баягы кээде баягы ажырым болуп калып атпайбы? Тоонун ортосунда эми Кудайга бүгүн жакшы, эки жактан жол салынып, карым катнаш күчөп атат. Ал карым катнаш дагы күчөйт. Биздин экономикалык карым катнашыбыз ушунчалык жолугушканда, биз ошончолук чоң бир өнүгүүгө жетебиз. Ошон үчүн бул темир жол, мына 120 жыл мурда айтылган темир жол, кийин падышалык доордо, анан Совет бийлигинин мезгилинде, анан Исхак Казаковдун мезгилинде ушундай баягындай чоң бир жылыштар болсо, эми ошол жылыштар мына бүгүн реалдуу түрдө ишке ашып атат. Бунун өтө мааниси да чоң. Темир жолду улай эле ушул билесиз, акыркы жылдары бизде Кыргызстанда курулуш, деги эле ушул ишканалар, жеңил өнөр жай, баардык тармактар өздөрүн жолго салып келатат. Анан ошону менен деле бир убакта өзүбүз мигрант болсок, бизге мигрант болуп келип Кыргызстанда иштеген чет өлкөлүктөрдүн саны көбөйдү. Аны жакшы билесиз, пакистандыктар, индиялыктар, кытайлар баардыгы иштеп атат да. Анан эми ошолордун ичинде эле ушу Кытайды өзгөчө бөлүп алып, бүгүн бизди Кыргызстанды Кытай басып кетти деген дагы маселе коомдо мындай курч болуп турат да. Ушул Кытай маселесин көтөрүп аткандардын максаты эмнеде деп ойлойсуз? Сиздин пикириңизди угайын дедим эле. Эми чындыгында бир кооптоно турган маселелер дүйнөдө буга чейин болгондугу үчүн бул маселеге бүгүнкү күндө келечеги кандай болот деп жанакындай бир караган, кооптонгон адамдар дагы бар. Биз аларды сөз түрдө айтпасак болбойт. Бирок мамлекет өнүгүп аткан мезгилде ал мамлекет өзү эч качан өнүгө албайт. Сырттан инвесторлор тартылат, сырттан ошол баягы керек болсо ошону сала турган, ошол жаңы бир өндүрүштү сала турган, ишке киргизе турган бир ушундай чет өлкөлүк жумушчулар дагы сөз түрдө келет. Биздеги чоң курулуштарга алар келип өздөрү курбаса, биз аны өзүбүз кура албай атабыз. Мисалы үчүн мен мына соңку бир 10 жылдан ашты ошондой бир бул жака заводдорду улам салган, жакшы бир биздин керек болсо жанагы Кытайдагы тарыхты изилдөөгө дагы жардам берген, бизди алгач өзүнүн каражаты менен Пекинге чейин алып барып тарыхчылар менен байланыштырган, ушундай бир байланыш түздүргөн да биздин мен жакшы мындай дос Жаңсон деген бир дос, ушу кытайлык дос иним бар. Кыргызстанга мына 3 завод салып атат. Анан ошол 3 заводду тең кыргыз адистер иштете албайт. Анын курулушуна бүт баягы өзүнүн Кытайдагы компаньондору, Кытайдагы жумушчуларды, инженерлерди тартып, ошол 3 заводду тең ошолордун жардамы менен мына курдуруп атат. Азыр 2 завод ишке кирди. Азыр мына 3 заводду куруп койду. 2 ишке кирди, 2 жакында ишке кирет. Анан ошонун баардыгын курулушунда алар келет, жардам берет. Анан баардыгы бүткөндөн кийин ашып барса ал жерде бир бүт баардыгы азыр баягы компьютерлешкен, бүт санарып менен камсыз болгон заводдор да. Анан ашып барса ал жерден бир 5-6 эле адам калат экен. Калган жумушчулардын баардыгы кетишти. Анан ошондой жагдай бардык эле Кыргызстанда, мен билген жагдай Кыргызстанда ошондой болуп аткандыгын көрүп атабыз. Анан албетте бул жерде
бул инвесторлорго өтө бир катуу биздин көзөмөлүбүз да керек. Мамлекет да катуу көзөмөлдөш керек дагы. Мына ошолордун баардыгын өз убагында келип, өз убагында кетишин, анан алардын Кыргызстанга келгендеги тартибин, биздин Кыргызстанга жасаган жанакындай бир мамилесинен бери биз көңүл бурушубуз керек. Кээ бир жанакы ошондой бир кооптонгон сөздөргө биздин кээ бир жанакы укук коргоо органдарын артынан кууп, уруулап жүргөн жанакы Кытай шопурларын көрүп калып атпайбызбы? Ошондой нерселерге Кытайда андай нерсеге тартип өтө катуу. Аларды ошол жерден алып барып эле, эгерде алардын полицейский болсо, ошол жерден барып туруп эле дароо жерине атып таштайт. Ошондой бир өзүбүздүн катуу тартибибизди киргизип, анан ошо келгендерге дагы Кыргызстандын эрежеси менен жашоого үйрөтүшүбүз керек. Ошо биздин мыйзамдарды так кармоого, так сактоого аларды акырында үйрөнүшүбүз керек. Мына ошолорду көргөндөн кийин эле биздин жанакы шектенип, анан ошону бир саясатка айландыргысы келгендер дароо токтойт. Ошол жагынан мындай бир көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Албетте анан Кыргызстандын мына кен байлыктары. Кен байлыктарын иштеткен ошо чет өлкөлүк компаниялар бүгүнкү күндө мейли Түркиядан келеби, мейли Кытайдан келеби, мейли Россиядан келеби, башка жактанбы, биздин экологиябызды ушунчалык сактаганга биз аларга дайыма көзөмөлүбүздү жүргүзүп турушубуз керек. Суу башында туруп алып, сууну булгап, сууну уулап, анан ошол жерге заводдорду курган учурларды биз дароо токтотушубуз керек. Канчалаган баягы Кыргызстанга каражат түшөт да. Себеби бул суу биздин чоң бир байлыгыбыз. Анан суу коргулгандар корболоор деп бир ата бабаларыбыз бекерин айткан эмес. Сууну сыйлагандар зор болоор деп. Биз баягы аккан арыкка түкүрбө деген баягындай сөздөрүбүз бар эмес беле? Аккан арыкты эмес, аккан дарыяга уулар куюлуп атса, бул деген биздин Кыргыздын оңгу жолуна, нарк жолуна бул карама каршы келген нерселер. Ошон үчүн ошол жагынан биз өзүбүз дагы сак болуп, өзүбүздүн да мыйзамдык ушундай бир эрежелерибиз, өзүбүздүн жашоо эрежелерибиз так сакталган ушундай бир жактарына көңүл бурушубуз керек дагы. Анан жанакындай бир ошол маселени бүгүн өтө күчөтүп, ошол маселени мындай козутуп, ушундай бир саясатка айландырууга аракет жасагандарга, мына ошол биздин жасаган аракетибиз өзү эле жооп берип коет. Себеби ошондой нерсеге айрым учурда жол берилгендиги бүгүнкү күндө саясатта пайдаланып ийишип атат да. Ошон үчүн мына бүгүнкү күндө темир жол, бүгүнкү күндөгү завод, фабрикалардын курулушу, бүгүнкү күндөгү көп мындай үйлөрдүн курулуп жатышы, шаарчалардын курулуп жатышы, мына ошолордун баардыгы келечегибиз үчүн өтө жакшы. Бирок ошолордун баардыгын Кыргыз мамлекетинин, эгемен мамлекеттин кызыкчылыгында тартипти бекем сактатып, биздин эреже менен жашатып келген ошол жумушчуларды биздин эреже менен, биздин тартип менен жашаганга дагы үйрөтүшүбүз керек. Мына ошондо эч кандай ортодо жанакындай талаш тартыш болбойт. Биз сырткы инвестиция тартмайынча Кыргыз эли, Кыргыз экономикасы мындайдан дароо өнүгүп кетпейт. Анан ушул жерден мен өзгөчө ушул нерсеге көңүл бурат элем. Биз жанакы улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, оңгу жолу деп туруп, биздин баягы келечектеги өнүгүү жолдорун аныктаган, келечектеги биз Кыргыз элинин ким элек, ким болдук, келечекте ким болобуз деген маселелерин ушундай бир чечүүдө, анан Кыргызстандын дайыма баалуулуктарын жогору тутууда, жанакы кыргыздар эч качан жанакы материалдык байлыктын алдында кул болбой, дайыма руханий байлыктын, жан дүйнөнүн байлыгынын алдында дайыма ошону бекем тутунуп келген улут экендигин, анан бизде нарк күчтүү, тарбия күчтүү экендигин, келечек муундарды өзүбүздүн наркыбыз менен, мыйзамдарыбыз менен, өзүбүздүн ушундай бир кылымдар бою топтогон тажрыйбаларыбыз менен бир тарбиялап, ошолорду даярдап, ушундай бир жолго өзгөчө көңүл буруш керек деп мен ошону чакырат элем. Себеби ошондой нерсеге бизде көп маани берип, ошол жагыбыз аксап атат. Биздин мындай бир идеологиябыз, ошону баягы Кыргызды мыкты мындай бир ээрчиткен, жолго салган, ушундай тартипке чакырган, ушундай бир нерсени акча аябастан, ушундай бир роликтерди, ушундай бир тасмаларды таасир эте турган,
ушундай колдон келишинче ошондой бир китептерди, ошондой бир тарбиялык иштерди күчөтө турган ошол жагына дагы көңүл бурушубуз керек болуп атат. Биз экономика, инвестиция келечекте ушундай деп эле ошол багытта көбүрөөк аракет кылып, ушул багытка келгенде кичине аксап калып атабыз. Биз мына улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолун ишке ашыруу үчүн бизге каражат керек. Себеби Казакстанда руханий жаңыруу деп, же болбосо Өзбекстанда 3-чү Ренессанс деп туруп, ошолордун баардыгын жаңыча баягы элди, коомду мындай алдыга өнүктүрүүдө алар каражатын аябай келишет. Биз өзүбүздүн жанакы жумшак күч деп коебуз. Жумшак күч баягы сырттан келген жумшак күч биздин улутту, биздин мамлекетти ыдыратып, аны баягы ушундай бир кыйратканга аракет жасаса, биз ошол сырткы күч менен тең тайлашып, анан сырткы күчкө каршылык көргөзүп, анан өзүбүздүн ошол ички мамлекеттик жумшак күч менен мамлекетибиздин ушул багытын дагы күчөтүшүбүз керек. Ушул жактан биз аксап атабыз. Ушуну да сөзсүз түрдө мен мына ушул маекте ушул маселени биз көбүрөөк көтөрүш керек болуп атат. Ушул жагын дагы айтып коеюн деп бүгүн ошо келе жатканда ошол оюма келди. Кыяс мырза, сиз мына өзүңүздүн ушул кесиптик жолуңузга караганда ушул канча жол бассаңыз, баардыгы эле ушул Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан берки бүт тарыхын башыңыздан көз салып өткөрүп, өзүңүз анын ичинде аралашып, кызматтарда болдуңуз. 6 президент, бүгүн 6-чы президентибиз отурат экен. Кечеөнкү бир маегинде журналист суроо берди эле, өзүңүзгө кандай баа бересиз деп бүгүнкү президентибизге. Бирок мен баа бере албайм, эл баа берсин деди. Анан бүгүн сизден сурагым келип атат, анткени сиз бир да мамлекеттик кызматта эмес, бүгүн тарых менен алектенип, өзүңүздө атайын бир жакшы багыңыз бар. Ушул багбанчылыкты дагы элге жайылтып, өзүңүздүн бир ишиңизди кылып жүрөсүз. Учурдагы президентке бирден 10га чейин эсептесек, кандай баа берет элеңиз? Эми бул жерден эми ооз толтуруп 10 деп койсо деле болот, бирок мындай реалдуулукка келгенде мен бир 6-7 бермекмин. Көп иштер жасалып атат. 6-7 бул ошол иштердин башталышы катары карагым келет. Себеби биз бүгүнкү күндө бир толук кандуу түп тамырынан бери мамлекеттик ушул башкарууну түп тамырынан бери реформалоо жолун ишке ашыра элекпиз. Биз бүтүн бир мамлекеттин өнүгүшүнө түз андан ары дагы ушунчалык бир кызмат кыла турган бир саясий түзүмдү түзө элекпиз. Биз бүгүнкү күндө жанакындай бир буга чейинки ушундай мамлекет аткара албай алган, жетекчилер аткара албай келген, дайыма таланып, тонолуп, ушундай болуп келген маселелерди кайрадан ошолорду жаңыдан ошол маселелердин баардыгын жолго салып, анан ошондон ары дагы бир өнүгүүгө кадам таштай турган мезгилдебиз. Ошон үчүн президенттин азыркы баягы жасаган аракеттери бул 6-7 деп турсак, анан келечекте президентке дагы ишеним арсак, балким келечекте ошонун баардыгы бир 10го жетип кетер. Себеби алда дагы чоң иштер бар. Алда дагы бир системаны түп тамырынан бери реформаламайынча биздеги коррупция токтобойт. Биздеги жанакындай башкаруу системасындагы оош кыйыштар боло берет. Бүгүн биз аткаруу бийлиги өз ишин, мыйзам чыгаруу бийлиги өз ишин, сот бийлиги өз ишин эч кимге көз каранды болбогондой ушундай бир жолго түшүшүбүз керек. Буга чейин ачык эле айтыш керек. Мисалы үчүн мына сот системасындагы элементарды, эч күнөөсү жок адамдарды мындай бир маселесин акыйкат чечип койбойсуңарбы деп ушундай бир учурларда көрүп аттык. Жок, бул жак деген тиги конторанын контролунда биз эч нерсе кыла албайбыз деп келишти. Эми ошол баягы эми контораны азыр реформа кылып атат. Мен айтып атканым бекерден эмес. Ошо мына контораны реформадан өткөрсө, андан кийин ошо сот бийлигин дагы ушундай бир күчтүү реформадан өткөрсө, эч кимге баягы көз карандысыз болбогон. Эч кандай же мындай аткаруу бийлигине, же болбосо тиги конторага, же мыйзам чыгаруу бийлигине көз каранды болбогон эркин сот керек бизге. Бизде ачыгын айтыш керек, бүгүнкү күндө эркин сот системасы түзүлө элек.
Дагы эле болсо баягы кылчактанбай, эки жакта карамай мындай учурлар бар. Ошол системанын аткаруу бийлигинин өзүндө дагы ошол жанакы системалуу түрдө реформага жүргүзүлсө, аткаруу бийлиги да өзүнөн өзү тартип келет. Себеби мына президенттин күйгөнчөлүгү бар. Президенттин мына бүгүнкү күндө президенттин ушул жердеги жарлыктарынын көпчүлүгү областтан районго, райондон айыл өкмөтүнө, айыл башчысына чейин барат дагы. Булардын баардыгы отчет аткарылганда кагаз түрүндө келет. Реалдуу тиги жакта көп нерсе жок болуп калып атат. Мына кыргыз жарандыгы деген президенттен жакшы жарлыгы чыккан. Бирок ошо кыргыз жарандыгын мына быйыл жаз айында атайын аткарылганы кандай болду экендигин жакшынакай баягы монитордон өткөрдү. Монитордон өткөрсө ошол жер бүт эле кагаз түрүндө экен. Анын баягы ишке ашканы кагазда эле экен. Реалдуу жанакы биздин жашообузга ошол жарлык кирбептир. Мына ошону монитор жүргүзүп келген балдар мага келип алып айтып атат. Мен бүгүнкү күндө ошол президенттин ушунчалык мааниси бар. Керек болсо ошол жарлыктын өзүнө жазылган. Улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу. Бул Кыргызстандын башкы мыйзамынан кийинки турган эле ушундай жарлык. Эми мындан аркы мыйзамдардын баардыгы ошол уңгу жол, улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунун ушу жарлыкта айтылгандарга ошонун негизинде мыйзамдар оңдолуп чыксын. Ошонун негизинде областтык бийлик, аткаруу бийлиги, ошонун негизинде тиги айылга чейин ошону кармансын деген айтылган жери бар. Бирок ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө дээрлик 60% бүгүнкү 70% кагаз түрүндө. Анан ошолордун баардыгын биз мындай бир ишке ашырыш үчүн ошол аткаруу бийлигиндеги реалдуу ишти кантип аткарыш керек? Ошонун баардыгын механизмдерин ошол жанакы реформага киргизишибиз керек. Ошон үчүн алдыда дагы аткарыла турган көп иштер бар. Ошолордун баардыгын, мисалы үчүн мыйзам чыгаруу бийлиги соңку мезгилдерде аткаруу бийлигинин алдындагы эле мындай бир бийликке айланып калды деген пикирлер дагы көп айтылып атпайбы? Андай же болбосо бир адвокаттык эле ролду ойноп калды деп. Ага барбашыбыз керек. Бизде аткаруу бийлиги күчтүү болгондо, мыйзам чыгаруу бийлиги да күчтүү болуш керек. Көз карандысыз. Мына ошолордун баардыгын биз жакшынакай баягы конституцияда кандай жазылган, кандай баягы тартиптер, кандай эрежелер, кандай мыйзамдык жол болсо ошолордун баардыгын аткармайынча азыркы жасалып жаткан иш буну биз аны өркүндөтпөсөк, бул система түзүлбөсө, бул бир чалкеш маселелерди жаратышы мүмкүн. Биз аларды сөзсүз эске алышыбыз керек. Акыркы суроо сизге, Кыяз мырза. Кыргыз эли өзү мамлекет башчылардан көңүлү калган элбиз да. Анткени буга чейин 5 президентибиз келди. Алардын кандай болуп кеткен тагдырын сиз өзүңүз жакшы билесиз. Бирок дагы бир президенттик шайлоого жакындап атабыз. Кечеүнкү маегинде мен сөз экинчи ушул барам деди, кайрадан шайлоого. Деги эле сиз азыркы президент өзүнүн иштерин ишке ашырыш үчүн, мындан ары ошол мына азыр сиз айтып аткан маселелер боюнча ушуларды ишке ашырыш үчүн экинчи өзүнүн мөөнөтүнө барыш керекпи, же өзүңүз тандаган бир дагы бир татыктуу талапкериңиз барбы? Эми мен бул президент түрмөдө жаткан мезгилде 2018 жыл, 2017 жылдын аягында мен ал мезгилде түрмөдө жаткан. Кийинки президент буюрса ошол Ысык көлдөн Бирназар бийдин урпактарынын бирөөсү болот деп ошондо айткам. Ал убакта түрмөдө жаткан, эч ким ойлоно элек мезгил. Анан соңку мына 20-жылдан бери 6 жыл бир топ чечкиндүү иштерди, кадамдарды жасады. Эл ошол буга чейинки жасаган аракеттеринен улам эл өзүнүн баягы баасын берип атат. Бул келечектеги өзүнүн талапкерлигин койсо дагы ошол буга чейинки аткарган ишенимден жараша добуш ала турган мүмкүнчүлүккө ээ болуп калды. Ошон үчүн буюрса бул жолку шайлоодо күчтүү атаандаштар чыгышын мен каалайм. Ошондой бир татыктуу атаандаштардын чыгышын каалайм. Анан шайлоо таза өтүшүн каалайм.
жерлерде мурда шайлоого болгону парламенттик шайлоого, президенттик шайлоого деле мындай өтө бир 30-33% гана эл катышып атты. Бул жолкусунда жок дегенде бир 70% ел шайлоого катышып берүүсүн каалайм. Себеби ел кандай активдүү болсо, ел канчалык жакшы добушун берсе, ошончолук баягы кийинки ушу келе жаткан шайлоодогу шайлана турган адам ошондой бир ишеним менен дагы көп жакшы иштерин жасайт. Ошон үчүн элдин кайдыгерлиги 30% шайлоочунун катыштыгы менен көрүнүп атпайбы? Биз барсак да өтөт, барбасак да өтөт, биз барышыбыздын кереги жок деп. Бирок эл кайдыгер болгон жерде бул мамлекеттин өнүгүшүнө дагы чоң бир мындай тескери таасирин тийгизет. Ошон үчүн эл дагы активдүү болуш керек. Эл активдүү болмоюнча мамлекеттеги өнүгүүгө мындай ар кандай бир тоскоолдуктар да боло берет. Ошон үчүн алдыдагы шайлоодо буюрса, мына ушуга чейинки жасаган ишмерлиги менен, ушуга жасаган аракети менен мына ишенимге ээ болгон талапкер өтөт. Анан албетте айрым бир мындай элдин сынын, элдин пикирин дагы өткөн тарыхтан сабакта калыш керек. Анткени президенттин жанында идеялык жактан ишеничтүү адамдар жүрүш керек. Идеялык жактан. Президенттин оор мезгилинде колдогон, оор мезгилинде дайыма жанында жүргөн ишенимдүү адамдар көп. Алардын көпчүлүгү бүгүнкү күндө баягы айрым учурларда четтеп калган учурлар болду. Айрым учурларда бүгүнкү күндө идеялык кызыкчылыктарга караганда бир башкача жекече кызыкчылыктагы адамдар барган сайын президенттин тегерегине көбүрөөк топтолуп аткан учуру дагы мындай байкалып атат. Президент ошолордон сөзсүз түрдө мындай өзүнүн чечкиндүүлүгү, өзүнүн ошол бардык нерсеге аракети менен буюрса жакшы жооп берет. Себеби эл дагы азыркы айрым бир электорат мына ошону дагы айтып атат. Айланасындагы адамдарды тозалаш керек, айрымдарын жаңылаш керек, айрымдарына ушундай бир президенттин тегерегинде мамлекетчил, мекенчил, эч нерседен баягындай бир коркпогон, өздөрүнүн билими менен таанымал, анан жанакындай жалтыраган, жултураган каражатка мындай бир алданбаган, мындай ынанымдуу жаш жаңы күч келсе экен деп эл үмүттөнүп атат. Буюрса биз президенттен ушу шайлоо менен колдосок дагы ошондой өзүбүздүн көптөгөн сунуштарыбызды сөзсүз түрдө айтуу менен колдойбуз. Азыркы президент буюрса шайлоодон өтөт. Кыяз мырза, сизге чоң ыраазычылык билгизели. Ушул акыркы суроо сизге сиздин президентке берген сунушуңуз болсун. Аны эске алат деп ойлойбуз сөзсүз түрдө. Анан сиз менен мен дайым ушул маектешкенде кайсы тема болбосун, экономикабы, социалдык маселелерби, саясатпы, деги эле кайсы бир окуяларга сиздин пикириңиз дайыма ынанымдуу, өз пикириңизде бирөөгө көз каранды болбогон дайыма өз пикириңизди билдирген инсансыз. Мен ойлойм, бул маегибиз биринчиси же акыркысы эмес. Мен сиз менен кийин да жолугуп, башка бүгүнкү эфирибизге батыра албай калган темалардын айланасында кенен маек курабыз деген ниетим бар. Ишиңизге ийгилик, дайыма жакшылыктарды каалайм. Ушундай элдин алдында өзүңүздүн мындай чынчылдыгыңыз менен, акыйкаттыгыңыз менен, анан талдап сүйлөгөн сөздөрүңүздөн тайбай, дайыма ушу элге жакшы сунуштарыңызды берип жүрө бериңизге тилектешмин. Рахмат, силерге да ийгилик буюрса. Алдагы ушу мамлекеттин өнүгүп жаткандыгы, алдагы бардык ийгиликтердин бардыгы ошону маалыматты элге туура жеткирүүдөн да көз каранды. Ошон үчүн силерге да дайыма ийгилик. Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн коногу белгилүү тарыхчы, белгилүү журналист Кыяз Молдокасымов болду. Кийинки эфирлерден амандыкта көрүшөлү.